Адамдар менен мамиледе кыйналышат. Балдары менен же болбосо күйөөсү менен мамиледе тил табыша албай, айткан сөздөрүн жеткизе албай, сүйлөшөйүн дейт, сүйлөшүүнүн аягы уруш менен бүтөт. Мунун баарын чечүү үчүн биринчи эмне кылыш керек? Адам өзүнүн сезимдерин таанып, кабыл алыш керек. Мен эмнени сезип атам? Мага эмне керек? Деги менин ушул маселени жөндөдөгү максатым эмне? Бул менин колумдан келеби? Деп адам өзүнө конкреттүү суроолорду бериш керек. Адам өзүнө конкреттүү суроолорду бергенде өзүн күнөөлөөнү да токтотот, жана бирөөнү күнөөлөгөндү да токтотот. Бирөөгө зыяны тийбей тургандай, өзүңүзгө жакшы боло тургандай чечимдерди чыгаруу үчүн биринчи сизге билим керек. Көп айымдар аябай көйгөйлөрү көп, бирок курска катышканга акчам жок же шартым жок дейт. Карасаң, тойлордон, шернелерден калбайт. Убактым жок дейт. Жок, убактыңар иреттелбеген. Аракет кылганга миллион амал. Шылтообуз дегенге миллион шылтоо. Айымдар, бул абалда жүрө бербегиле. Силерди бул абалдан эч ким суруп чыгарбайт. Ага чаласың, ай менде ушундай болуп атат, эмне кылайын? Тиге чаласың, мындай болуп атат. Сен өзүңдүн эле үй бүлөңдөгү бир минустарды жарыялап, өзүңдүн дагы үй бүлөңдүн да бала чагаңдын кадырын кетирип атасың да. Ага буга чалып ыйлактаганды токтот. Көйгөйүңдү өзүң чеч. Үй бүлөңдө көйгөйдү өзүңдөн башка эч ким билбейт. Жүрөгүңө ишен жана Алла Таалага таян, билим ал. Мунун баарын курсума салып койдум. Жан дүйнөңүздү жана ден соолугуңузду дарысыз чыңдагыңыз келсе, анда менин курсума коркпой келиңиз. Мен бул жаатта эксперт катары карап, көптөгөн айымдарга жардам берип келдим. Сиз дагы өзгөргөн айымдардын катарында болуңуз. Курсума чакырам. Номер калтырыңыз же шилтемени басып кириңиз.